Негизи бизнесте любой эле ийгиликте талыкпай эмгектениш керек да. Жалкоолук эч жакшы нерсеге алып барбайт. Эмгекти сүйгөн адам ийгиликке жетет. Кундуз эмгекти сүйөт, тынбайт. Мен ишенем, что сөзсүз түрдө ийгиликтин бийик чокусуна жетет деген чоң ишеничим бар. Рахмат. Менде аябай кубанычтуу сезимдер пайда болуп атат. Анткени себеби Кундуздун ийгилиги, кубанычы мен үчүн аябай бактылуу. Кундуз бактылуу болсо, мен ар дайым бактылуумун. Кундуз кичинекейинен эле аябай тырышчаак, жакшы окуган, ушундай дилгир, аябай сыймыктуу кыз болуп чоңойду, кичинекейинен эле. Бизнес жаатында көп жылдан бери эле жүрөм. Бирок көп результаттар болбогондуктан Кундуздун наставничествосуна кошулдум. Кундуз менен через сарафанный радио тааныштым десем болот. Мында окуп жүргөн окуучу кыздар аябай мактап, сонун жакшы жардам берет дегенден Кундузга кайрылдым. Буюрса 2 жумадан ашык иштешип атабыз, бирок сразу эле уже результаттары именно личностный ростко, мышлениеге аябай жардамы чоң экен. Башкача ой жүгүртөт, башкача темпте. Мен скоростим аябай слабо экен, Кундуздон 3-4 эсе аябай бат-бат кыймылдап, ошонусун аябай жактырып, ошол Кундуздай болсом деп менде да бир стимул болуп калды да буюрса. Кундуз менен мен кандайча таанышып калдым. Мен өзүмдө иштеп жүргөн менеджерим один айтып калды. Ушундай Кундуз деген эже бар экен, аябай энергичный экен, сиз барыңыз, сөзсүз сизге жардам берет деп. Мен Кундуз менен таанышып калганына ушунчалык кубанычтамын, бирок чындыгында Кундуз мындай жүрөгүнөн чыгарып элге жардам берем деген, жүрөгү менен иштеген, өзүнүн жумушун сүйгөн кыз, азаматсың Кундуз. Ушунуңдан жазба, сага чоң-чоң ийгиликтерди каалайм, үй бүлөлүк бакытты каалайм. Жана ошондой эле биздин айымдар сени менен чогуу алдыга өнүгө берели. Баарыбызга, кыргыз элиме жалпы эле ийгилик каалайм, бактылуулукту каалайм.